Бақытбек Асламдинович. Абдуллаевич, рахмат чоң. Урмат Муслинович, аябай жакшы доклад жасадыңыз да. Анан бул жерде бир тактап кетип беретинде да. Сиздер ошондо 143-чү беренеге өзгөртүү киргизип жатасыздар, туурабы? Ооба, туура. Ошол жерде айтып кетсеңиз, мына биздин жарандарыбызга дагы так болуш үчүн жеке жактарга 75 000 сом болобу? Эгерде өрт коопсуздугу сакталган эмес болсо. Жок, азыр бул жерге биз ошол өткөндө да биз өзүңөр жакшы билесиздер. Өткөндө да ушул кызуу талкуу болуп, анан дагы кошумча азыр биз Алишер Ташбаевич менен да иштеп чыктык бул боюнчачы. Жеке жактарга ошол эки ар кандай немелерди койгонбуз, ар бир баягы өзүнүн көргөзүчтөр боюнчачы. Азыр ошол жеке жактарга 75 эсептик көрсөткүч, бул болсо 7500 сом. Андан тышкары дагы ошол бөлүктөр бар. Ошол эки эле берененин экинчи бөлүгүнө каралган жосундар өрт жана жарылуу коркунучу бар объектилерге жасалса, бул жерге ошол эки 23 деп бергенбиз, бирок муну азыр 20га чүрүп атабыз. Ошо 20 000 сомгочу эсептик көрсөткүч деп. Ошол экини ошол макулдашып иштеп чыктык. Сиздер бул жерде берип атпайсыздарбы? Ушул учурдагы айыптын өлчөмү юридикалык жактарга 23 000 сом. Жеке жактарга 7500 сом. Ал ошол айып болду. Кайра 4 эсе көбөйтүп тастардагы 92 000 сом деп туруп 100 000ге округлять этип тастарда, туурабы? 4 эсе кылып белгилөө деп юридикалык жактарга. Анан эгерде 500 соода түйүнүнөн ашкан соода объектилери болсо, аларга 200 000 сом айып салып тастар. Ооба, туура, эң туура. Эгерде 3000 соода түйүнүнөн ашык объекттер болсо, 1 миллион сом айып бул саластар, эгер мыйзам күчүнө кирип калса, туурабы? Туура, туура. Азыр эми мына ушул мыйзам күчүнө кирип калса, жеке жактарга 7500 сомду мен көп деп эсептейм да. Себеби бул кайсыл учурда салынат ушул 7500 сом? Бул ошо 7500 сом учурда азыр колдонуп келаткан берене. Азыр учурда ошол эки жеке жактар 7500 сом, юридикалык жактар 23 000 сом айып бул төлөп келет бүгүнкү күндө. Рахмат. Мына бизге кайрылган жарандардын арыздары бар да. Өрт чыккан жерге өрт өчүрүүчү машиналар өрт өчкөндөн кийин келет депчи. Анан келип алып туруп, өрт каяктан чыкты эле, эмнеден чыкты эле, аны изилдеп, тиги байкуш үй өрттөнүп, мал сарайы өрттөнүп кыйналып атса, ага жардам бергендин ордуна тескерисинче иликтөө жүргүзүп, ошол жерде ага ушундай штрафтарды салып атышат да. Аны үчүн биз ушул өрт өчүрүүчү мекемелерди, ошол сиздердин ишканаңыздарды ошол көбүрөөк жерлерге ачышыбыз керек. Туура, туура. Мына ноокат боюнча сиздин маалыматыңыз барбы жокпу? Ноокатта канча жерде ачылган? Өрт өчүрүүчү жайлар канча жерде бар? Пожарный часть ба? Азыр. Мен алып берип койчу. Мен инженерингди алып берип койчу. Анда мен мындай сизге маалымат катары айтып кетейин. Бар ушул жакта? Ким? Сизде маалымат болсо айтып койсоңуз? Ким жок? Айтып койчу. Ноокат району боюнча. Ноокат району боюнча канча жерде өрт өчүрүү кызматы? Өрт өчүрүүчү жайыңыздар бар бүгүнкү күндө иштеп атат? Бактыбек Асламдинович, Ноокат районунда 2 бөлүк экен. 2 бөлүк. Сиз өзүңүз Ноокатка барып көрдүңүз беле? Мен министрдин орун басары Кулматов. Мен бүт эле райондордо болуп келе атабыз. Анан Кыргызстан боюнча 90-91 бөлүк бар. Бирок чындыгында азыр 30га жакын дагы ушундай бөлүктөр керек деген муктаждык бар. Ноокатка жакын арада ачайын деген планыңыздар барбы? Ушул өрт өчүрүүчү жайды. Дагы кошумча ачылабы же ачылбайбы? Биз штат бөлүп берсе өкмөттөн, штат бөлүп берсе биз ачалганга даярбыз. Штатты ким бөлүп бериш керек? Штат өкмөттөн. Сиздер кайрылдыңыздар беле? Биз биринчи жолу кайрылдык, бирок тилек каршы бюджетке байланыштуу бөлүнбөй атат да. Мына көрдүңүздөрбү, сиздер демек даяр эмессиздер да. Мына бүгүн канчалаган өрттөр чыгып атат. Аны өчүрүүгө сиздердин убактыңыздар жетпейби, же техникаңыздар жетишпейби? Ошол өрт өчүрүүчү жайларыңыздар алыс болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө өрт өчүп бүтүп, баары бүткөндөн кийин кечигип барып атат да. Мына Ноокат шаарында
жакын ошол Мир Махмудов айыл өкмөтүндө же Нокат шаарында жайгашкан бир өрт өчүрүүчү жайыңыздар бар туурабы? Туура. Нокаттын центрине жайгашкан. 71-ci часть. 71-деби? 71-ci бөлүк да. 71-ci бөлүктө. Ошол жерде эгерде Нокатта Көкбелде өрт чыккан болсо, канча убакта жетет машинаңыздар? Нокаттан 20 дейбизби, 30 чакырым алыста жайгашкан айылдар бар. Ал жерге сиздердин машинаңыздар 1,5-2 саатта барат да? Жок, андай туура эмес. 1,5-2 саатта барбайт, максимум 25 мүнөттө кирип барат. Бул эми сиздин айтышыңыз боюнча. Практика жүзүндө урматтуу бир дандай боло элек да. Ошон үчүн мына Исанов айыл өкмөтүнүн сиз да жазып алсаңыз, Нокат районунда Исанов айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө мына Исанов айыл өкмөтү ошол жерге имаратты куруп бүтүү алдында турат да. Ошол жерге сиздерден бир штаттык бирдигин чечип берсеңиздер. Штаттык бирдик керек, анан өрт өчүрүүчү машинасы керек. урматтуу Бакыт Асанбекович, уруксат болсо мен жооп берип коеюн. Бир азыр учурда жалпы республика боюнча ошол 91 частьыбыз бар, ошо пожарный частьыбыз. Бардыгы тең 91 частьта бардык автоунаа ошол автоцистернасы жаңыртылган. Бардык жерде 100%. Азыр биз кошумча даже резервте автоунааларыбыз бар. Эгер жанагындай менин коллегам айтып кетти, азыр учурда ошо биз штаттык бирдикти бөлдүрүү чынында абдан оор болуп атат. Ошондой эле проблемалар Талас областында бар, ошондой эле проблема Ысык Көл областында бар, ошондой эле проблема Бишкек шаарында да бар, Чүй областында да бар. Мен сизди түшүндүм, мына кыска эле мен сизге айтып атам да, мына Нокат районуна жаздым, ушул бир Исанов айыл өкмөтүнө Жаңбазар деген участкага жазып алсаңыз, айыл өкмөт имаратын куруп берип атат. Ошол жерге штаттык бирдикти жана өрт өчүрүүчү бир машина бөлүп берсеңиз. Бүгүнкү күнү штаттык бирдикти бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Автоунааны бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Но бирок биз аны дагы ошо айыл өкмөт менен биргеликте жергиликтүү бийлик менен да чечүүнүн аракетинде иштеп жатабыз. Штаттык бирдик боюнча кайрылыңыздар да сиздер. Кандай дейсиңер? Штаттык бирдик боюнча кайрылыңыздар да, өкмөткө кайрылыңыздар. Өкмөткө кайрылганбыз азыр. Мына бюджетти бекитип атканда алып келдиңиздерби ошол штаттык бирдик боюнча? Каралууда. Штаттык бирдикти мына бюджетти карабадыкпы? Ошондо алып келдиңиздерби? Ошондо киргизгенбиз. Каралдыбы акча? 130 жеке курамдын бөлүп берүү боюнча биз сунушту бергенбиз. Ошол сунушуңуздар өттү да демек, туурабы? Каралып атат. Каралып атса, ушул штаттык бирдигиңиздер чечилген болсо, Нокатка Исанов айыл өкмөтүнө штаттык бирдик бөлүп бериңиздер деп мен суранып атам сиздерден. Буйруса. Анан мына азыр 7500 сом деген штраф бул жеке жактарга көп. Буну азайтыш керек. Себеби ал үй күйүп байкуш же сарай күйсө же башка жер тамы күйөө, аларга үй күйгөн аз келгенсип барып туруп аны иликтөө жүргүзүп, ага да 7500 сом штраф салып кетет деген бул не деген нерсе? Туурабы? Саласыздар эртең пожар чыккан болсо, звонок түшсө, сиздер кечигип барып туруп, өрт өчкөндөн кийин барып анан иликтөө жүргүзүп, анан бизди ушинтип кайра жардам бергендин ордуна Мен бул жерден баягы штраф салып кетип атат деп атышат. Бактыбек Асанбекович, бул жерден баягы сөздү туура айтышат. Да, кээ бир учурларда ошондой болуп калган учур болот. Анан кечигип барып, анан мындай тигиндей деген сөз менимче туура эмес да. Эгер ошондой факты болсо бергиле, биз өзүбүздүн внутренний иликтөөлөрдү жүргүзүп, тиешелүү ошол эки кызматкерлерди биз наказать этели. Мен сунуш берет элем, ушул 7500 сом деген штрафты дагы жеке жактарга азайтыш керек да. Бул бүгүнкү күндө действующий мыйзам. Бүгүнкү күндө ошо 7500 сом штраф салынып келатат бүгүнкү күнгө чейин. Ошону азайтыш керек. Мына Москва шаарында өрт чыгып, биздин 17 жараныбыз каза болду. Мына Дордой базарында бир нече жолу өрт чыкты. Ал жерде канчалаган биздин жеке ишкерлерибиз ошол жерде кредит алып соода кылганы бар. Ошол жерде оборотко көп акча киргизген биздин соодагерлерибиз күйүп калып атышат да. Анан азыр сиздер 1 миллион сом ушул юридикалык жактарга деп атасыздар. Юридикалык жакка салганда ким төлөйт аны? Ал кайра эле жеке ишкерлерге, ошо биздин ишкерлерибизге түшүп калбайбы 1 миллион сом? Ал ошол жеке ишкерлерге эмес, жеке жакка эмес, именно ошол эки юридикалык жак, ошол эки базардын ээсине салына турган бул айып пул болуп атат да. Жеке ишкер деле юридикалык жакта.
жеке ишкер ошо эгер ошол экил Жеке ишкерге 1 миллион сом деген көп эмеспи? жок, жеке ишкерге 1 миллион деген жокпуз. Юридикалык жактарга ошол экил 3000 орунлуктан ашкан ошол эки базар республикада бизде экөө эле. Бул болсо Туратали базары менен эле Дордой базары. Ошол эки базарга 1 миллион деп баягы чекти жогору жагын коюп атабыз. Калган ошол экил Анан рахмат. Мына Орто Сайдан да кайрылуулар келип атыптыр, азыр мага телефонго да жазып атышат. Орто Сайда дагы ушул өрт коопсуздугун карап берсеңиздер деп суранып атышат. Буга чейин жанагы высоковольттун алдында отургандар кайрылып эле интернеттерге чыгып жүрбөдү. Аны тазалап жакшы алдыңыздар. Бирок бүгүнкү күндө базардын ичине кирсеңиздер, сиздердин өрт өчүрүүчү машиналарыңыздар жүрө албайт ичинде. Ушундай нерселер караш керек. Бир эле Орто Сай эмес, бүт бардык базарларды караш керек. Анан мына камсыздандыруу мамлекет камсыздандыруу ишканасынан да келдиби? Жеке үйлөрдү камсыздандырып атпайбызбы? Бул милдеттүү кылып эле. Мамлекет камсыздандыруудан өкүлдөр келдиби? Чакырылбады. Ушунда сөз чакырышыңыздар керек да. Жогорку кеңешке чакырыңыздар макул. Сөз түрү чакырыш керек. Себеби мына айылдарда ар бир үйдү бүгүн милдеттүү түрдө камсыздандырып атабыз. Мамлекет камсыздандырып турабы? Эгерде алардын мал сарайы дейбизби, же жер тамы дейбизби күйүп кеткен болсо, ушул мамлекеттик камсыздандыруу ишканасы аны карап иликтеп чыгып камсыздандырып бериш керек да. Ошон үчүн аны да мына экинчи окууга алып чыкканда сөз түрү чакырыш керек. Ошол менде дагы кошумча суроолор, сунуштар бар, аны сөз түрдө жазуу түрүндө беребиз.